спор! 1xbet! Большие выигрыши! 1xbet! Быстрые выплаты! 1xbet! Надежный букмекер! 1xbet! 1xbet! Букмекерская компания. Дайырбек Орунбеков. Парк ачылгандан кийин зоопарктан 2 буттуу жандыктар бошонуп кетиптир. Белгилей кетсе, кечээ 30 августта Бишкек шаарында Чыңгыз Айтматов менен Масалиев көчөсүнүн кесилишинде Ынтымак паркын Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков өзү барып салтанаттуу азем менен ачканы жалпыга маалым. Тилекке каршы Бишкектеги жаңы ачылган паркка келген айрым жарандар өздөрүнүн маданиятсыздыгын көрсөтүп, атайын жасатылган конструкцияларга минип, талкалап салышкан. Бул тууралуу пикирин журналист Дайырбек Орунбеков Ынтымак паркка ачылгандан кийин ал жактагы зоопарктагы 2 буттуу жандыктар бошонуп кетиптир. Урматтуу шаардыктар, мал жандык көрүп калсаңыздар байлап же ээсине өткөрүп берүүнү унутпаңыздар деген пикирин жазды. Учурда социалдык тармактарда парктагы айрым талкаланган конструкциялар талкууга алынды. Булак nazarnews.kg. Кыргызстанда быйыл 156 000 окуучу 1-класска барат. Бүгүн жаңы окуу жылы башталды. Билим жана Илим министрлигинин маалыматына караганда, 2019-2020 окуу жылына 156 000ден ашуун бала 1-класска барды. Өлкө боюнча жалпы окуучулардын саны 1 300 000ди түзөт. Ал эми мектептердин саны 2265. Булак nazarnews.kg. АКШ Кытай соода согушу күч алды. Жакынкы аралыктарда 13%га жакын компания Кытайды таштап кетүүгө камынууда. Бул тууралуу АКШ президенти Дональд Трамп журналисттерге маалымат берип жатып айтты. Маселени Кытай пошталынасына такаган Америка президенти бул санды дагы өсүшү мүмкүн экендигин белгилейт. Анткени менен сөз чет элдик же жалгыз эле америкалык компаниялар тууралуу болуп жатканын тактаган эмес. Мурдараак дагы Трамп 1-сентябрдан тарта көлөмү $300 миллиард Кытай өлкөсүнөн кирген товардын пошталынасы 15%га, ал эми башка тайпадагы көлөмү $250 миллиард түзгөн товар алмашуулардын пошталынасы 1-октябрга чейин 25-30%га көтөрүлөрүн айткан. Анткени менен эки тарап тең соода согушун токтотуу үчүн бир столго олтуруп, кеңешүүгө даяр экендиктерин билдирип келишет. Бирок азырынча маселенин жыйынтыгы бири-бирин күнөөлөө менен аяктап жатат. Булак nazarnews.kg.